Мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде орун алган куралдуу кол салуудан агрессиялык аракеттен улам каза болгондорго байланыштуу бүгүн жалпы республикада улуттук аза күнү деп жарыяланып, калк кайгыга батып турган учур. Бүгүнкү чыгарылышта биз ушул окуянын келип чыгышы, деги эле анын себептери, маселенин күнгөй тескейи, чегараны тактоо, ага тоскоол болуп жаткан айрым жагдайлар, тарых тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробеков агай жооп бермекчи. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Кыргызда бир жакшы макал бар. Ушул чегара тууралуу сөз кылаардан мурда мен ушул маселеден баштоону туура көрүп турам. Боору урсаң боорго тебет деген кыргызда бир жакшы макал бар. Бул ушул бүгүнкү чегара чырында коңшу мамлекетке абдан бир мындай жарашып тургандай, анткени эгемендүүлүк алган алгачкы жылдар жана андан кийинки 10 жыл аралыгында коңшу өлкөдө болгон жарандык согушту баарыбыз жакшы билебиз жана аны токтотууда расмий Бишкектин салымын дагы жакшы билебиз. Ушул тууралуу баштасак агай. Рахмат. Эми бүгүн жалпы улуттук аза күтүү күнү жалпы Кыргызстанда жана Кыргызстандын дүйнөдөгү бардык элчиликтеринде биздин туу түшүрүлүп, кайтыш болуп кеткен 59 жараныбыздын, анын ичинде солдаттарыбыздын туугандарына, ата-энесине, эже карындаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Албетте бул оор жоготуу, адамдын колунан келбеген, бул деген эми кокустук, шейит кеткен жигиттерибизге көңүл айтып, азасын тең бөлүшөмүн. Муну эми биздин да өзүбүздүн досубуз Айдаралы, Турдукан, булардын дагы невреси, көздөй көргөн абдан жакшынакай невреси Элеман Ураимов өзүн граната менен жардырып куршап келген тажик боевиктеринин бир тобун ала жатып, бул деген мен Турдуканга дагы Айдаралыга дагы терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Силердин небереңер Элеман бул баатырдыктын, мына биз тарыхтан билип жакында 100 жылдыгын белгилеген Чолпонбай Төлбердиевдин дээрлиги ушу эртеген кайталады. Кайрат кылгыла, силердин небереңердин жаркын элеси бул кыргыз элинин көңүнөн кетпейт деп ойлоймун. Кайрат кылгыла, сабырдык тилеймин. Ал эми бүгүн күндө болуп аткан, тажиктер менен болуп аткан окуя албетте бул тамыры өтө тереңде. Туура айтасың. Тажикстанда 90-жылдардын башталышында жарандык согуш болуп, такыр граждандык согуш болуп, жүздөгөн миң адамдар талкаланып, Душанбеде жакшынакай бир шаар ысык жылытуучу жана тесттери жарылып, эми Кудай көрсөтпөгөн кордуктарды ушундай көрүшкөн. Мына ушул кырдаалда биз официалдуу Бишкек, ошол азырда көзү тирүү, мына кече жакында биздин кыргыз эл баатыры болду Медеткан Шеримкулов, Аскар Акаев ал кездеги, ушул эле Рахмондо ал кезде 39 жаштагы кечээкү директор, парламенттин спикери Мунушул Имамали Рахмановду жана оппозициянын өкүлү Абдулла Нури бул жерге чогултуп, бул жерде кучакташтырып, чоң аракеттер жүргөн. Бирок андан кийин да бир тобуланышты. Бирок башталышы ушу Бишкекте болуп, буларды бир столго олтургузуу, сүйлөштүрүү, кучакташтырып неме кылуу деген бул албетте официалдуу Бишкектин ийгиликтери. Анан эми мен жанагы чегара маселеси, анан ушул маселелердин бардыгын ойлойт элем, бул кечеге же мурда күнкү эмес, ошол 30 жылдан бери келаткан эмеде. Мына ошондо биз ошол кезде эгерде кичине астыбызды караганыбызда тажиктерде ошондой акыбал болуп турганда эле биз ошол жактагы чегараларыбызды, мына Өзбекстан тосту тызым менен бүт, бул жактан казак туугандарыбыз тосту тызым менен, биз дагы ушул кезде тажиктер менен болгон чегараны
тактап биротол эме кылып алышыбыз керек эле. Эми бул өзбектер менен болгон, казактар менен болгон чек араларга караганда тажиктер менен болгон чек ара өтө татаал, өтө кыйын да, себеби бул кылымдардан бери чогуу жашап келишкен. Бул деген кандай десем, шахматный доскадай десем, же башка бир жердин ортосунда кыргыздын үй бүлөсү, бул жерде тажиктики дагы мындай иши кылып, муну өтө кыйынчылык менен. Менин оюмча, албетте жол тапса болот, жол бар деме. Бир эл аралык кырдаалдарда же башка дагы, мисалы үчүн кандай жол? Менин оюмча, ошол айталы Самарканддагы, ошол жанагы немелердеги, ошол жергиликтүү аксакалдардан, ошол жердин бийлигинен, ошол жердеги абройлуу адамдардан, ошондой эле тажиктердин дагы көз өтүп кетелик жана аксакалдары бар, жакшы тил билген адамдары бар. Эми бул тажик эли бизге миңдеген жылдан бери чогуу жашап жүргөн кыз беришкен эми да. Булардын баардыгын эле тиги душман дегенге болбойт. Бул тажик эл менен кыргыз эли кылымдардан бери жок. Только муну мыйзамдаштырып коюш керек болчу да, чек араны белгилеп неме кылып. Анан эми бүгүнкүгө келип атканда, ошолордун уланысы бүгүн биз азыр билебиз, информациялык заманда Тажикстандын өзүндө ички абалдары жакшы эмес. Албетте башка мамлекет жөнүндө сөз кылган болбойт, бирок биздин азыркы Тажикстан менен болуп аткан кырдаал ошону айтууга мажбур кылат. Бул тарыхта ошондой. Тарыхта жетекчи, бийлик, президент, хан болобу эмне болот, же башкасы 8 жыл, 10 жыл. Мына ушул жылдын ичинде бүтөт немеси. Ошон үчүн көпчүлүгүндө 7 жыл, 6 жыл, 8 жылга чейин да мына кел. Мына Рахмандын да келгенине ушунча көп жыл болду. Ичинде оппозициясы абдан чоң. Чет мамлекетте жүрүт оппозициясы. Ошол оппозициясы Тажикстандагы прогрессивдүү адамдар көрсөтүп атышат. Эмне үчүн бул ошондой кыргыздар менен миңдеген жылдык достугубуз бар кыргыздар менен Эмомали ушуну жасап атат деп. Албетте мен да айткым келет. Мен катардагы жаран ошол Тажикстандагы бир топ илимий ишкерлер кандидат болуп кетишти бизден, доктордугун коргогондор бар, жөн эле досторубуз бар, коллегаларыбыз бар. Мен да суранар элем Кыргызстандын жараны катарында. Урматтуу Эмомали, акылыңызга келиңиз. Эгерде ушундай боло берсе, биздин миңдеген жылдык тарыхыбыз бар, кыргыз менен тажикти сиз карама-каршы коюп атасыз. А бирок тиги немени билген адамдар, кичине бир тарых менен тааныштыгы бар адамдар, азыркы сиздин Эмомали Рахмандын саясатын билген адамдар айтып атышпайбы? Соцсеттерде бар. Бул деген наркотрафика жөнүндө, аны ким контролдогондугу жөнүндө, анын азыр баласын кантип билге алып келем деген жөнүндө, башка толгон немелер тажик оппозициясы муну айтып атат. Мен айткан жокмун, тажик оппозициясы айтып атат. Ошон үчүн буга кандайдыр бир элди көңүлүн бурдуруп, мына көрдүңөрбү, биз кыргыздар бизге кол салышты, кыргыздар бизге эме кылып келди, анан биз ушинтип катыгын жазасын бердик деп эме кылып атат. Ошон үчүн мына азыр бүгүн көрдүк, Коопсуздук кеңешинин жооптуу катчысы Марат Иманкуловдун эмесинде абдан так даана айтылды. Мына ушундай кылып биз информация менен элибизди дагы, коомчулукту дагы так маалыматтар менен берип турушубуз керек. Болбосо чет жактагы биздин тааныштар айтып атышат, бул тажиктер абдан башка тилдерде, башкаларда информациялык немени көп баштап жиберишти. Мына көргүлөчү деп бир кандайдыр өлгөн адамдарды көрсөтүп, муну көрсөтүп, мына кыргыздар ушундай кыл деп. Биз мунун баардыгы туура эмес экенин билебиз. Ошон үчүн эмне кылыш керек эми? Менин оюмча, булардын баардыгын документтештирип, кино, фото документтер менен жасап, бул жасаган иш үчүн менин оюмча 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин сөз жооп бере турган мезгил келет. Эл аралык коомчулук алдында. Албетте, эл аралык коомчулукта мына Иманкулов айтып атпайбы, азыр биз ООНго да кайрылабыз деп. Туура баардык эл аралык коомчулуктардан, эл аралык сот болобу, эл аралык немелер болобу, эң негизгиси коомдук пикирде биз өзүбүздүн кыргыздар муну баштагандыгыбызды, бизге булар агрессия менен кирип келгендигини,
Анан болгондо дагы мына биздин азыр официалдуу бийликтер айта баштады. Ошол жерде афган жарандардын болгону, жанагы немени кийип алып ошолор жасап жүргөндүгүн, ушулардын баардыгын биз документтештирип, жасап, неме жасашыбыз керек. Болбосо, мына мен айтып кеттим 93-94 жылдары. Ушул биздин айкөлдүгүбүз менен, биздин кең пейилдигибиз менен, биздин достукту неме тутурушубуздун тегерегин негизинде ушул Бишкек декларациясы деп булар биригишип, булар ошол жерде портфелдерди бөлүштүрүп, Абдулла Нури менен ушундай бир бейиликке келишкен, биримдикке. Азыр болсо бүгүн ошол кылымдардан бери болгон кыргыз эли кантип аларга душман болот эле? Биз тажик эли менен душман эмеспиз. Биз ошол жердеги Тажикстандагы белгилүү бир бийлик адамдары менен гана каршыбыз. Мындан кийинки расмий Бишкектин кадамдары кандай болушу керек? Жакын аралыкка ошол учурда чек ара маселесин чечүүдөгү келечектүү пландар. Менин оюмча, азыр Коопсуздук кеңешинин катчысы да туура айтты, президенттин эмеси болду, кайрылуусу. Биз муну бир гана сүйлөшүү жолу менен, күчкө салып, күч менен неме кылган бул жакшылыкка алып келбейт. Бирок биз дайым даяр болушубуз керек. Муну президент Коопсуздук кеңешинин катчысы да туура айтты. Азыр бизде солдаттарыбыз, биздин жоокерлерибиздин жетишерлик ок дарысы дагы, башкасы дагы, техникасы да бардыгы жетишет. Бирок биз агалар кол салыш үчүн эмес, биз коргонуш үчүн даярданып атабыз. Эгерде кандай бир болсо, албетте ал агрессор жазасын алыш керек. Бирок сүйлөшүүлөр токтобош керек. Мен жана айткандай, албетте мамлекеттик комиссиялар бар. Тажик тараптан да түзүлгөн, биз тараптан да түзүлгөн. Мына ошолорго мүмкүнчүлүктү бериш керек. Тажик тараптагы, биз тараптагы айрым бир жерлерде мүмкүн чегинүүгө барат, айрым жерлерден алар да болот. Ошентип консенсус деп коет, бир алакага, мунасага келип туруп, ошону чечишибиз керек. Себеби биз мурдараак эгемендүүлүктү алган жылдары бизде өтө эле демократия ушунчалык эме болгон да. Себеби биз алгачкы жылдары ойлогонбуз, мына Европада Шенген келишими деген бар, Шенгенский соглашение. Ушул азыр Шенгенде бир топ мамлекеттер визасы жок, өздөрүнө өтүп ушинтип жүрүт да. Анан бизде да ойлогонбуз, эми буюрса демократиялык мамлекеттер болсок, биз тууган болсок, казак, кыргыз, өзбек, кыргыз, тиянда тажик эми кылымдардан бери чачсак, бизде да ошондой болобу деп мен ойлогонмун. Качанда бир кездерде болчу. Көрсө бул өтө узакка созулган нерсе экен. Ага чейин биз чек араларыбызды тактап алышыбыз керек экен. Мыйзамдуу түрдө чек араларыбыз. Мурда шарттуу түрдө эле болчу да Советтер Союзунун убагында. Шарттуу түрдө. Кийин уже өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин биз биринчи чек араларыбызды тактап алыш керек экен, мыйзамдуу түрдө. Андан кийин эми адамзаттын өсүшү ушундай да. Катташтар болот, үй бүлөлүк катнаштар болот, дос жар, куда сөөк дегенде. Мына ушулар жүрүп олтурган экен, жетет экен да. Анан кийин мен Шенгенский соглашениянын тарыхын карасам, булар 1900-910 жылдардан баштап дүйнөлүк биринчи согуштун астынан ушул идея жүргөн экен. Европада ушундай кылбайлыбы деген. Көрдүңөрбү, 100 жылдан кийин ошол ишке ашып турат. Анан ойлойм, эми биз мүмкүн азыр бүгүн интернет менен электронный неменин заманы, мүмкүн 100 жыл болбосо да бир эгерде биз официалдуу түрдө чек араларды белгилеп алсак, алышкан эме кылсак, биз дагы ошондойго барабызго деп ойлойм. Анан башка жол жок да. Мисалы үчүн Европадан бир мамлекеттен экинчиге өтүп баратканда атайын сурап, мына азыр каерден Германия менен Франциянын чек арасы болот десең, машина баратат, мисалы үчүн айталы 100 километр. Мына ал жерде көрсөтүп коюшат. Бир таякпа бирдеке сайылып турат. Бул жагы неме, бул жер шлагбаум же башка эчтеке жок. Мына биз эми Францияга өттүк деп. Бизде да ошондой болот, мен ойлойм болор, бирок аны үчүн биз чек араларыбызды тактап алышыбыз керек. Анан үчүн бир топ дагы маселелер бар экен, ошолорду чечип алыш керек. Ошон үчүн азыр биз мамлекеттик комиссияга мүмкүнчүлүктөрдү берип, анын арасында жанагынтип тажик тараптан дагы, биз тараптан дагы тиги ошол жергиликтүү абройлуу адамдар болуш керек. Аларды кошуп чечишибиз керек. Мындан башка айла жок. Коңшу мамлекеттеги диктатуралык режимдин өкүн сүрүп турган чагында муну ишке ашыруу мүмкүн деп ойлойсузбу агай?
Эми бул мындай да, мисалы үчүн диктатуралык мамлекет түпкүлүгү жакшы алып келбейт. Түпкүлүгү мына мисалы үчүн айталы Өзбекстанда Каримовдун кичине ролу башкачараак. Бул кишинин эмесинде жеп ишкен тигинде мындай бала чакасына бирдеке кылган жок. Кыргыз-өзбек мамилесинде дагы жок, бар Каримовдун жерде тушунда чыңалуу бар эле, бирок бийлик алмашуудан, режим алмашуудан кийинки мындай бир жылуу мамиле, жылуу мамиле бардыгыны бул орусча айтып коет панибратчы деп кой, жанагы ыксыз эле кучакташып достуктан эмес, бул деген мамлекеттик эмеде сөз болуш керек. Ошончо мен жана диктатуралык эмени айтып атканымдын себеби ар түрдүүчө да, мисалы үчүн Казакстанда 30 жылдан ашуун дүйнөдөгү эң белгилүү саясатчы, эң белгилүү инсан Назарбаев. Ал дагы шаар курду, башка курду, бирок эли жадайт экен. Азыр жадап уже башка бир сөздөрдү чыгарып ушундай болуп атат. Анан анда туугандары жөнүндө. Эми Рахманга келе турган болсок, Рахманда бул бүт бала чакасы, баласын, кызын, башкаларын бүт баарын эме кылды. Бул жөнөкөй тажик элине, жөнөкөй немеге менин оюмча жакпайт. Ошон үчүн Рахмандын тушунда мүмкүн кандайдыр бир эмелер болушу ыктымал, бирок Рахман ошондон мына көрдүңөрбү, менин күчүм менен биз ушинтип атабыз, мен ушинтип атамын, мен ушул жерди кеңейтип атамын, же болбосо мен ушинтип туруп неме кылып атам деп, мындай өзүнүн немесинде мен дух берип атам деген неме келиши мүмкүн да. Бирок эгерде ошол Рахмандын диктатуралык режими биз менен немеге келбесе, бул өтө кыйын болот. Ошон үчүн мен ойлоймун, Тажикстанда дагы прогрессивдүү немелер көп, классикалык маданияты бар, классикалык адабияты бар. Биз сыйлаган тажик эли буга менин оюмча көпкө чейин чыдап айткой деп ойлойм. Мына ушул куралдуу кол салуу агрессияны натыйжасында биздин 59 жараныбыз мерт кетти деп атат. Андан да ашык болушу толук ыктымал деген маалыматтар айтылып атат. 100дөн ашык ар кандай жаракат алды деп атат. Бул эми мындайча айтканда баскынчылык, ушул учурда агрессия, куралдуу кол салуу. Мындай жагдайда ушул эл аралык ратификацияланган келишимдер, конвенциялар бузулуп отурат. Биз жогоруда айтып калбадыңызбы, документтештирип, далилдештирип сунушубуз керек депчи. Эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруу, эл аралык коомчулук алдында жаза процессинин ишке ашырылышы бул татаал процессби же оңойбу? Жок, бул өтө татаал маселе. Бул деген эл аралык укук, эл аралык деген эме өзүнчө немелер бар. Бирок биз айтышыбыз мүмкүн. Биз албетте мына айталы, Армения менен Азербайжандын ортосунда да ушундай маселелер бар. Мына Ереванда 1-2 күнүн бери митинг жүрүп атат. Биз жанагы немелерден чыгалы. Уюмдарда. Эмне үчүн биз ушул уюмда мүчө болуп туруп, ошонун бир мүчөсү Азербайжан бизге кол салып, бизге эме кылат. Бизде деле ошого окшогон нерсе да. Биз ОДКга эме мүчөбүз, ШОСТун мүчөсүбүз, башкаларга эмебиз. Ошон үчүн мүмкүн биз дагы ошол уюмдун эмесине кичине өзүбүздүн бир эмени айтыш керек го деп ойлойм. Эмне үчүн биз бардыгыбыз бир уюмдун мүчөсү болсок, ал уюмдун функционалдык милдеттери болсо, башкалар болсо, анан кийин ошол уюмдун ичинде бирине бир кол салып неме кылып болсо, бул жакшылыкка алып келбейт. Ошон үчүн менин оюмча кандай болбосун, эл аралыкта болобу, же биздин ушул уюмдардын ортосундагы келишимдерде болобу, биз кандай болбосун мыйзамдуу жагын тандашыбыз керек дагы. Өзүбүздүн функционалдык эмебизди жакшы коргоп калууга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин дагы бир маселени айтып коюш керек. Мына биз ушул социалдык айдыңдан көрүп атабыз. Албетте Тажикстанда оппозициялык күчтөрү азыр немесин көрсөтүп атат. Биз ошон үчүн ушундай кыйын кезеңде биз кыргыздар биригип кандайдыр бир нерселерди жанагы биздин агрессорлорго, башкаларга, мына көрдүңөр, кыргыздарда да ушинтип сүйлөп атат, ушундай экен деген нерсени шек калтырбашыбыз керек дагы. Жанагы документтердин бардык юридикалык, экономикалык бардыгында кынтыксыз даярдашыбыз керек дагы. Ошону эл аралык уюмдар болобу, ООНдун немесинде болобу, биз көрсөтө турган болушубуз керек. Чоң рахмат, Жолборс Жоробекович, ушул убактыңызды бөлүп, студиябызга келип суроолорубузга жооп берип, маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков менен кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал, анын келип чыгуу себептери, түпкүлүгү, тамыры, тарыхы тууралуу жана мындан кийинки
эгемен республика катары көрө турган чараларыбыз, таштай турган кадамдарыбыз кандай болушу керек деген маселенин айланасында сөз кылдык. Саламатта туруңуздар.